Сооротуучу Кудай. 11-июль. Үзгүлтүксүз сыйын кыла дейт жазуу. Сыйынуу бул аба сыяктуу. Кубанганда, жакшы нерсеге жетишкенде, кыйналганда, ооруганда, жаның кыйналып, азап тартып жатканыңда дайыма сыйын. Сыйынуу бул кубаттын булагы. Сыйынуу аркылуу биз кубат алабыз. Сыйынуу бул күрөш. Ошондуктан сыйынууга отурганда ар кандай тоскоолдуктар башталат. Ишенүүчүлөр Кудайды чын жүрөктөрү менен сүйүшөт. Аны менен мамилеси терең болуусун каалашат. Бирок эле сыйынууда туруктуулукка, тереңдикке жете алышпайт. Анын себеби жаныбыздын душманы сыйынуунун күчүн билет жана биздин сыйынышыбызды каалабайт. Биз болсо тескерисинче ага каршы сыйынуу куралыбызды кайраттуулук менен колдоно берели.